Саламатсызбы, Козбек мырза? Сизди ушул атайын лимондордун жакшысын өстүрүп атат деп угуп келдим. Көрсөтсөңүз кандай лимондор? Келиңиз андай көрсөтөйүн. Канча соттук жерге 42 соткада жерде жайгашкан лимон. Жакшы. 1 жылдык лимондор. 1 жылдыктар, моңулар. Ошондо көчөтүнөн отургуздуңузбу же ургунанбы? Көчөтүнөн отургузулган бул. Көчөтүн каяктан алып келдиңиз? Көчөтүн Өзбекстандан келген. Ташкентский сорт. Атайын ошол жактан алып келиптирсиз да, Атайын заказ берип алып келдиргенбиз. Бул лимондун сорту кандай аталат? Эмне деген сорт? Ташкентский мейер деген сорт. Ошондо бул Козбек лимондор 1 жылда канча жолу түшүм берет? 1 жылда өзү 3 жолу алса болот экен түшүмдү. Түйгөндөн кийин канча күндөн кийин, канча айдан кийин бышат? 6 айдан кийин бышат экен. Гүлдөгөндөн кийин. Гүлдөгөндөн кийин, Да. Түйүп баштагандан кийин 6 ай, жарым жыл болот экен да ошондо. Жарым жыл болот экен. Улам гүлдөгөндөрү түйүп кете берет, тиги түйгөндөрү быша берет экен. Быша берет, Аны үчүн кыштын күнү жылуулукту жакшы кармаш керек экен. Биз кыштын күнү жылуулукту кармаган жокпуз. Биздики күзгө барып бышат. Декабрь айына чейин, сентябрдан баштап. Буюрса, Буюрса. Бул да 1 жылдык лимондор. Бардыгында мөмөлөр бар. Түйүптүр да булар дагы. Жарымы 2 жылдык лимондор, жарымы 1 жылдык лимондор. Будан бул жагы 2 жылдык лимондор. 2 жылдык лимондор укмуш түйүптүр го. Ойбой. Жылдан жылга мөмөсү көбөйөт экен бул лимондордун. Ошо ташкентский сорт, Ташкентский мейер деген сорт. Мейер деген сорт. Карасаңар укмуш. Бир эле шагында, мынакей, бул жерде жетөө, Могу жагында да бар экен. Бул жакта 3 экен. Бул эми канча күндөн кийин бышат, канча айдан кийин? Сентябрда 15-теринен быша баштайт. Күздүн башында быша баштайт экен да? Күздүн башында быша баштайт. Монтип башынан кайтып гүл ача берет. Көрдүңүзбү? Мынакей, мына. Бул жагында түйгөнү быша берет, артынан гүлдей берет экен да? Гүлдей берет. Мына гүлдөгөнү. Үзгүлтүксүз жыл бою лимон алса болот. Жүрсөңүз, бул жакта да көрөбүз. Бул жактын бардыгы 2 жылдык лимондор. 2 жылдык лимондор. Баары түйгөн. Баары Мынакей гүлдөгөндөрү. Мөмө да жашыл болгонго, мөмөлөрү анча билинбейт азырынча. Өздөрү бышкандан кийин сары болуп билинип калат, Могу гүлдөрү көрүнүп турат. Агыш, кызгылтымыраак болот экен гүлдөрү. Жакшы. Бул канча аралыкта отургузулат, Козбек мырза? 2 лимондун аралыгы 2,5 метр, 2,5 метрге отургузулат. 2,5, бул дагы 2,5. 2,5, 2,5. Канча жыл болду Козбек ошондой лимон тиккениңизге? Буюрса, келерки жылы 3 жыл болот. Быйыл 2 жыл болду бул лимондорго. 2 жыл толуптур да, ошондо 3-чү жылга кетет экен. Кетип атат, да. Көрдүңүзбү? Түйгөндөр ар биринде бажыраган гүлдөр бар, ар биринде мөмөлөр бар. Сугарганда кантип сугарасыз? Мына гүлдөп атканы, гүлдөрү да укмуш сонун экен. Сугарганда бир жумада бир жолу суу беремин. Удобрение деген, химикат деген берилбейт буга. Ошондо бир жумада бир жолу сугарганыңыздарда тамчылатып сугарасыздарбы? Тамчылатып сугарабыз. Шланга менен суу коебуз, арыктан тарттырып. Сууну жылуу бересиздерби же муздакты? Жок, арыктан эле алып беребиз. Кыштын күнү сугарылбайт. Кыштын күнү лимонго таптакыр суу берилет. Суу берилбейт. Күнөсканаңыздын ичи канча градус? Мына сизден да тер кетип атат, менден дагы, операторлордон дагы барыбыз тердеп атабыз да. Азыр күнөскананын ичи жок дегенде 40ка жакын. Козбек мырза, ушул 42 соттук жериңизге канча түп лимон отургузгансыз? 42 сотка жерге 500 штук лимон отургузулган. Бул жердеги лимондор үзгүлтүксүз берип турабы, кышта от жагасыздарбы же жакпайсыздарбы? Кыштын күнү биз экономдоп отту жакпадык. Ошого байланыштуу биринин артынан бири мөмө бербеди. Кыштын күнү от жага турган болсом мен, бул кыштын күнү дагы гүлдөп мөмө бермек. Азыр данный момент пишип калмак мөмөлөрүбүз. Азырынча жазда гүлдөгөн мөмөлөрү турат бул. Адан кийин гүлдөп атат, көрүп атасыз.
Андан кийинкилери түйүп атат, Адан кийинкилер түйүп атат. Лимон өстүргөн оор бекен, кыйын бекен? Мына 3-жыл кетти деп атасыз. 3 жыл башта биринчи жолу отургузгам лимонду, көрүп атасыз мына. Помидор отургузгам мынага чейин. Помидорду огыраганда лимондун түйшүгү азыраак экен. Азыраак, Анан ушу мынакей сиздин артыңызда, алдыңызда бүт бар эле лимондордо булар ооруган жокпу? Бул лимондорго биринчиден оору тийбейт экен. Курт кумурска да жебейт экен буну лимонду. Отургузуп коет экенсиң, өсө берет экен. Курт деген жок буда. Мындай жалбырактарына бактын өзүнө курт түшпөйбү экен? Жалбырагына деле курт түшпөйт экен бунуку. Жамгырдын суусу керек экен буга. Суу чачып туруш керек экен жумасына бир жолу. Бул сууну көп талап кылат экен. Араларын мындай ачып, аба жүрүп туруш үчүн кесип туруш керекпи же кандай? Лимонду жылына 2 жолу кыркып туруш керек экен. Жазда бир кыркат экенсиң, күздө бир кыркат экенсиң, мөмөсүн алгандан кийин. Сиздин лимон өстүргөнүңүздү көрүп, лимон өстүргүсү келгендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Лимон өстүргүсү келгендерге бага келсе мен консультацияны берем. Билген нерсеми айтып берем. Лимон өстүрөм дегендер биринчиден биздикине окшоп күнөскө салыш керек. Аралыгын 2,5 кылып отургузуш керек. Көчөттү өздөрү сатып алса болот, Өзбекстандан алып чыкса болот. Жумасына бир жолудан суу берип туруш керек. Бул алмага окшоп баардыгы бирдей болбойт экен. Бириси бышайын десе, бириси түйүп турат, бириси бир жагынан гүлдөп турат. Мынакей могу жерде да Көрдүңүзбү? бар экен, Жерин кантип жумшартып туруш керек лимонду? Жылына бир жолу арак кылып туруп, кык салып турасыздар, болду. Адам башка эч нерсенин кереги жок. Сууну гана бир жумада бир куюп туруш керек. Лимону өзү өсө берет. Сиздин күнөсканаңыз канчанчы жылы курулду, канча жыл курдуңуз? Бул күнөска 2016 башталган, 2017 бүткөнмүн. 2018 бул лимонду отургузганбыз. Күнөсканаңыздын узун туурасы, бийиктиги канча? Бул күнөскананын узуну 100 метр, туурасы 42 метр, бийиктиги ал жагы 5 метр. Бул теплицаны мен кредит алып курганмын 2016 жылы. Адам бери төлөп келе жатам, кыйналып, кысталып. Лимонубуз өсүп атат. Буюрса ушу лимондордун баарын сатсаңыздар өзүн өзү актайт да. Эми бир жылда эле актап чыгып кетпейт. Убакыт керек ага. Лимон өзү 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл дегенде мөмө бергенди баштайт. Буюрса актап чыгып кетебиз. Былтыр канча килограмм же болбосо канча даана лимон алдыңыз да? Түшүм. Былтыр биз биринчи жыл болгонго 500 килограммдай лимон алдым. Жакшы, биринчи жылы. Биринчи жылы. Быйыл андан да көп Быйыл болот буюрса кичинекейлерим, бир жылдыктарым 500 килограмм берсе, бул жагы буйрганын алабыз. Бул лимондун жакшы жери бадыраң помидорго окшоп ооруп калбайт экен. Өсө берет экен. Сууну берип туруш керек экен убактысында. Шамалдатып туруш керек экен. Кыштын күнү үшүтпөш керек экен. Түйшүгү азыраак экен. Бул оорубайт дагы экен. Лимонария деген группа бар Кыргызстанда. Казактар менен кошулган. Лимон өстүрөм дегендер кошулуп алып, ошолордон консультация алып, отургузуп үйрөнө берсе болот. Сиз ушунча аянтка лимон тиккенсиз да, сиздин жардамчыларыңыз, атайын агрономуңуз барбы? Сизге кимдер жардам берет өзүңүзгө? Иманкул деген абабыз бар, агроном. Жумасына бир жолу келип консультация берип турат бизге. Анан байкем бар, инилерим бар, балдарым бар, өзүмдө 5 балам бар. Келип жардам берип турушат убакты менен. Бул лимондун пайдалуулугу жалбырагындагы чайга салып ичсе болот. Сасык тумоодон, лимондун өзүн дагы бышкан момент варенье кылып жесе болот. Давленияны түшүрөт. Кан басымды түшүргөнгө дагы Эң пайдалуу нерсе. Иммунитетти дагы көтөрөт экен да, ошондо. Иммунитетти көтөрөт. Анда сизге ийгилик каалайбыз, жакшы калыңыз. Буюрса күздө бышканда дагы. Күздө бышканда да келиңиз. Келип көрөбүз. Кандай түшүм алып атканыңыз? Саламатта болуңуз. Макул.